Күндүн маанилүү жаңылыктар менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Алмазбек Атамбаевдин убагындагы Ак Үйдүн сотторду тейлеген чиновниги Манас Арабаевдин ишмердүүлүгү текшерилет. Бишкек шаардык сотунун чечими менен КСДП партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Осмонбек Артыкбаев абакта калтырылды. Бүгүн белгилүү публицист Кален Сыдыкованын атындагы алтын калем сыйлыгын тапшыруу иш-чарасы болуп өттү. Атамбаевдик бийлик убагында президенттик аппараттын сотторду көзөмөлдөгөн бөлүм башчысы Манас Арабаевдин кызматта турган учурунда сотторго канчалык кийлигишкендиги текшерилет. Бул тууралуу Медиаполис институту уюму кабарлады. Маалыматка караганда текшерүүнү башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жүргүзөт. Мурунку президенттин саясий атаандаштарын камоодо жана акыйкатсыз сот иштеринин Ак Үй тарабынан көзөмөлдөнүшүн ушул Манас Арабаев ишке ашырып турган деген сөз көп айтылып келет. Буга чейин уюм бул күч органдарына мурдагы жогорку кызмат адамдары, анын ичинен президенттик аппараттын бөлүм башчысы Манас Арабаев соттордун ишине кийлигишип, кадрдык маселелерди чечкен деген фактыларды текшерүүнү өтүнүп кайрылган. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаевдин баш коргоо чарасын карап, тергөө бүткүчө камакка алуу жөнүндө 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Буга чейин адвокат Артыкбаевдин ден соолугуна байланыштуу анын бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. 5-июнда башкы прокуратура Осмонбек Артыкбаевга карата Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүмү коррупция менен козголгон кылмыш ишине шектүү катары УКМКнын тергөө абагына 6-июнда камалган. Республика Ата Журт фракциясынын Нарын шаарында өтүп жаткан көчмө жыйынында нарындыктар эл өкүлдөрү алыска айыл аймактардан кабар албагандыгын айтышты. Бул тууралуу Азаттык жазып чыкты. Жыйынга катышкандардын бири Мустафа Жумаканов депутаттар менен элдин ортосундагы ажырым кеңейип баратканын, алыска аймактарды кыдырган депутаттар аз экенин белгиледи. Жыйында Нарын облусундагы 5 райондун акими жана Нарын шаарынын мэри аткарылып жаткан иштер жана чечилбей жаткан маселелер тууралуу эл өкүлдөрүнө отчет беришти. Мындан тышкары жыйынга 100дөн ашык жергиликтүү тургундар катышты. Бүгүн улуттук китепканада белгилүү журналист, публицист Кален Сыдыкованын 60 жылдык мааракесинде анын атындагы алтын калем сыйлыгы журналист Улан Эгизбаевга тапшырылды. Кызыктыруучу башка сыйлыктар дагы болду. Журналисттер менен жазуучулардын жолугушуусунда кыргыз журналистикасынын абалы дагы талкууланды. Кененирээк кабарчыбыздын материалында сөз болот. Журналисттерге берилчү алтын калем сыйлыгы Акаевдин убагында журналисттердин кесипкөйлүгүн арттыруу үчүн тапшырылып келген. 2003 жылдан бери токтоп калган саамалык улан аштады. Демилгени колго алгандар муну берип туруу туура дешет. Бул 2003 жылдан бери бул сыйлыкка негедир мораторий жарыяланып калыптыр. Ошол убакытта бир анализ деп көрсөк, журналистиканын баалуулуктары, журналистке негизги бир концепциялары, негизги бир өзөктөр жоголуп кетти да, кесипкөйлүк деген такыр жоголуп баратат. Журналист деген кесип абдан бир 4-чү бийлик катары коомдо өзүнүн чоң таасири бар болчу да, коомдук пикир жаратууда. Биз ошол нерседен алыстап, бул эң бир фактыга таянбаган, жөн эле оюнан жазган нерселер жазып аткан журналисттер деген бир сүртүмгө келип калдык да. Мына биз ошонун жолдорун чыгууну сындап атабыз, бирок чыгуунун жолдорун таппай атабыз да. Биз эмнени сунуштай алабыз? Биз ошо балким бул дагы бир талчок болот го деген ойдобуз. Ошо президенттин алтын калеми деген сыйлыкты кайрадан баягы уюштуруп, демилгенде президент өзүнүн колуна алып бул сыйлыкты кайрадан кесипкөй журналисттерге бере баштаса, анда ар бир журналист өзүн жазып атканда мен өзүмдүн кесибиме, калемиме болгон жоопкерчилигим болот деп сезет болуш керек деп ойлодук да. Алтын калем сыйлыгын берүү аркылуу журналисттердин чындыкты жана калыстыкты чагылдырган милдетин жогорулатсак болот дейт белгилүү публицист жана жазуучу Кален Сыдыкова. Азыр мына бизде жалпы мамлекеттен жалпы дүйнөдө коррупция өнүгүп өсүп атат. Ушудан жерде чечкилүү менен калыстык менен жүйөлүү фактылар менен ачып берген журналисттерди көтөрмөлөп
ошол даңазылоо ошолордо коомдогу ролун тоо боюнча атайын мындай чечим кабыл алганбыз. Ошол негизинде болуп атат да. Сыйлыкка татыктуу болгон Улан Эгизбаев алтын калем сыйлыгын улуттук деңгээлде маанилүү экенин айтты. Журналисттерге стимул болуп, алардын жакшы иштөөгө аракет кылышына себеп болот дейт. Азыркы учурда кыргыз журналистикасына республикалык улуттук деңгээлдеги бир сыйлык керек болуп жатат. Мааниси абдан чоң. Анткени бул эми сыйлык баягы журналистти сатып алуу же мындай мокотуу максатында эмес, ага дем стимул берүү максатында буга чейин да бир катар сыйлыктар болгон, бирок ал бир кандайдыр бир саясий чөйрөнүн же жеке бир уюмдун кызыкчылыгында болуп келген. Бирок ушул алтын калем сыйлыгы улуттук деңгээлде абдан маанилүү. Анткени журналисттин эмгегин дагы баалап коюш керек. Буга чейинки ишине баа берип, кийинки ишине стимул катары. Бул абдан маанилүү. Анткени чет өлкөдө дагы, Европада, Америкада дагы ушундай журналисттер умтулган бир сыйлыктар бар. Ошого жетишебиз, ошону алабыз деп абдан тытынып, эл үчүн, чындык, акыйкат үчүн болгон күч аракетин жумшашат. Бизде дагы ошол кыргыз журналистикасында дагы бир улуттук сыйлыкка умтулган бир стимул, туртку керек деп ойлойм. Алтын калем мындан ары мамлекеттик сыйлыкка айланышы мүмкүн. Бул боюнча демилгечилер президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Оштогу Боорукердик үйүнүн башчысы Бермет Токтосунова менен анын кол астында иштеген социалдык кызматкер абысынынын чатагы боюнча кылмыш иши козголду. Жабырлануучу Райля Шакирова 2018-жылдын 28 февраль күнү Боорукердик үйүнүн башчысы Бермет Токтосунова тарабынан анын иш бөлмөсүндө сабалганынан натыйжада колу сынган. Ал эми Боорукердик үйүнүн башчысы Бермет Токтосунова кол алдында иштеген Райля Шакирова өзү жыгылганын, экөө бир тууган абысындар экенин билдирген. Ош шаарында жайгашкан 60 орунду Боорукердик үйүндө 23 адам эмгектенет. Ал мекемеде камкордукка алган багары көрөрү жок 53 адамдын жарымы балдар, жарымы улгайгандар. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.